Урматтуу Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жааматы сиздерди баарыңыздарды 31 май болуп салттуу түрдө Улуттук университеттин күнү деп белгилеп жүргөн майрам мынсыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул майрамдын жаралышын сиздер жакшы билесиздер. Тарыхта биздин Кыргыз Улуттук университетинин түзүлүшү 1925 жылдан деп белгиленип айтылып жүрөт. 31 майда ошол жылы тиешелүү буйруктарга өкмөт тарабынан кол коюлуптур. Ошого байланыштуу көп жылдан бери Улуттук университеттин күнү деп белгилеп келе жатабыз. Мына бүгүнкү майрам биздин келе жаткан Кудай бурса эмки жылы 90 жылдык чоң юбилейлик майрамдын астында болгону жатат. 21 жылдын аягына чейин биздин эгемендүүлүк 30 жылдык чоң ушундай бир тарыхый майрамдардын астында да турабыз. Кудай бурса күзгө чейин ошол даталарды белгилеп биз эгемендүүлүк жөнүндө 30 жылдык юбилейдин жөнүндө дагы бир топ иштерди, иш-чараларды өткөрөбүз деген ойдобуз. Ушул эле Улуттук университеттин майрам болуп турган күндөрдүн астында 2-3 чоң илимий практикалык жана эл аралык симпозиумдар өттү. Ошолордун баарында чындап айтканда биздин Кыргыз Улуттук университеттин 30 жылдык ичинде жалпы 90 жылдан уже ашып келаткан тарыхыбызда эмне иштер жасалып, кандай жетишкендиктерге биз сыймыктанабыз деген ой жүгүртүүлөр жүрүп жатат. Менин кайрылуумда дагы биз жасай турган иштерибиз алдыда көп экенин белгилеп кетер элем. 90 жылдык майрамыбызда мен ойлойм, биз дагы жакшы жыйынтыктар менен барабыз деген ойлорду көбүрөөк мындай бир ортого салып, иш жүзүндө ашыра турган иштер менен алек бололу деген ойдомун. Майрамдын шылтоосу менен биз көбүрөөк келечекти ойлоп жатабыз. Университеттин өнүгүү жолуна кандай жардам беребиз деген иштерди талкуулап жатабыз. Мен ошого абдан кубанычтамын. 30 жылдык биздин эгемендүүлүктүн тегерегинде, Улуттук университеттин 90 жылдыктын маселесинин тегерегинде талкуулар жана биздин жасай турган иштерибиз алдыда деп ойлойм. Мына ошолордун ичинде мен айтаар элем, Улуттук университеттин жалпы жааматы азыркы учурда биздин мамлекетибиздин интеллектуалдык потенциалына чоң салым кошуп жатат деп айта кетсем болот. Анткени биз ушул бүгүнкү күндөрдөгү саясий өзгөрүүлөрдү, трансформацияларды, биздин негизги мыйзамыбызды, конституцияны кабыл алууда, ошол конституциянын жаңы вариантын иштеп чыгууда, анын талкуулоонун негизинде кабыл алууга катышууда биздин жалпы жааматыбыз жана ошонун ичинде биздин илимпоздорубуз, юристтер, биздин өкүлдөрүбүз өтө кеңири катышканын белгилеп айтыш керек. Сыймыктана турган иштерибиз бир топ. Мына биз азыркы этапта бир топ чоң иштердин ичинде болуп жатабыз. Улуттук университеттин аброюн көтөрүүдө, биздин студенттерибиздин 2 дипломдук багыт боюнча иштерди ишке ашырууда, магистратура деңгээлинде ШОС алкагындагы, СНГ алкагындагы түзүлгөн тармактык университеттер менен иш алып барып жатабыз жана жакында кабыл алуулар болот деп биз жаңы муундагы бакалавр, магистрлерди азыркы учурда кабыл алабыз деген иштин астында турабыз. Мен ойлойм, биздин Улуттук университеттин ичинде жасап жаткан ишке салым кошкон кызматкерлерибиз көп. Ушул майрамдын астында бир топ биздин кызматкерлер биздин Улуттук университеттин грамота сыйлыктарына ээ болуп жатат. Андан тышкары министрлик тарабынан дагы даярдалган ушул биздин университеттин күнүнө байланыштуу сыйлыктары дагы даяр болуп калды. Жакын арада ушул биздин эртеңки күндөгү окумуштуу кеңеште дагы ошолорду тапшырууга үлгүрүп жетишип калабыз. Майрамыбыз кут болсун. Биздин коллективге айтылган ошондой куттуктоолор
бизге жаңы дем берип ушул жаңы ийгиликтерге бизди багыттасын деген ойду айтар элем. Баарыңыздарды биздин улуттук университеттин күнү менен куттуктайм. Рахмат чоң.